ичиңдегини сыртыңа эч качан чыгарба. Көбүнчө аялдар ушундай ишенче келет дагы подружкам эле деп сырын айтып салат. Кээде төшөк маселелерине, үйүндөгү семьянын бардык проблемасын айтып салат. Анан бүт билбеген айыл, бүт билбеген шаар калбайт да. Şu BBC менен жаңылыктар эле чыкпаган болот, калганы бүт бардык билип бүткөн болот. Ошондуктан сыр сактаганды бил. Кыянаттын эң жаман жери билесиңби, мен корккон нерсе кыянат. Бул алыс адамдан болбойт да, душман тараптан болбойт. Ал жаныңдагы адамдан болот. Ошол нерсе ойлондурат. Ошондуктан да капа болсом күлүп аламын, бирок жатат ичим толу арманым, мен жылмайсам таарынбайт деп ойлошот. Ишен бирок жан дүйнөмдө башкамын дейт. Жүрөк ыйлайт, сыр билгизбейм ичимден, жүзүм ыйлайт, күлкү менен сездирбейм. Көзүм ыйлайт, жүзүм күлөт жылмайып, бирок аны бир да жанга билдирбейм дейт да. Ушундай адамдар көп бүгүн. Жүзү күлүп жүрөт, ичи өрт болуп күйүп атат. Ошолордун катарында бирөө сизсиз, муну билип турам. 15 жаштан 25 жашка чейинки улан кыздарга эскертүүм, сен жыргап, ойноп, нафс каалооңду кандырып жүргөн учуруңда ал кыйналды, ал окуду, ал иштеди, ал тилин билбеди. Азыр ал ийгиликке жетти, чокуга чыкты, сонун жашап атат. Ал бай, бирок сен кедей. Эми күнөө кимде, өзүң айтчы. Күнөөнү кимге оодарасың? Күнөө кимде? Өзүңдөбү, өзгөлөрдөбү, же Кудайдабы? Кимди күнөөлөйсүң? Өзүңдө. Балдар алданбагыла, кыздар өттө шайтан болот. Кыздарга алданбагыла, бүгүн сүйүп калдым, өлүп калдым, тамынан ташайм, веревка кана сарайга барам, өзүмдү алсам бул кызды жашай албайм дегендер бар да. Жок, адам адамсыз жашай берет. Адам суусуз жашай албайт, адам абасыз жашай албайт. Билесиңби? Адам бир нерсе жебей жашай албайт. А бирок кызсыз жашай бересиң сен. Канча любовь болду жашооңдо, билесиңби? Биринчи класстан баштап сүйүштү баштадың. Канчасын сүйүп, канчасын унуттуң. Алда ошолордун катарында бирөө. Ал үчүн сен өзүңдү өтүп алышың шарт эмес. Экендешим, көп жигиттер гүлүн алат, тортун алат, бардыгын алат, шакегин билет, айфонун билет, машинасы жекеде берет. Кыз анан бир күн жоопту берип, мен башкага тием, же окшобой калды экөөбүзгө деп кетип калат. Сен бул жакта үмүтсүз болуп 4 жыл өмүрүң, 4 жыл акчаң, 4 жыл бизнесиң өлдү да. Эң жаманы 4 жыл өмүрүң кетип калды ага. 2 жыл, 1 жыл, 6 ай өмүрүң кетип калды. Айырмасы жок да башкасы менен кетип кала берет. Аларды жеңил ойлуу кыздар деп коет. Ошондойлор бүгүн өтө көбөйдү. Эптеп баланын кафеге алып барат, айфонун алат, подаркасын алат, дагы башкасын. Сен менен сүйлөшүп аткан учурда бир 20сы менен сүйлөшүп аткан болот. Кудай сактасын. Ошондуктан бүгүн чоңдор киришип, дароо ата-энесиге жылдап жүрө бербе да. Ата-энем жөнөтөм де дароо эле. Дароо эле жөнөтөм де. Ушундайлар жок эмес. Кудайым өзү сактасын. Мындай эптеп акча үчүн төшөөгө чейин алмаштыра турган арамдардан Кудайым өзү сактасын. Ушундай. Өзү түнү бирде чыгып алып, арзыбаган жарым келе жүзүм алып, бир легенда суу алып жашай турган арзыбаган акчасы деле жок, байкуш эле кыз. А бирок сага келгенде миңдеген кымбат кафелер, миңдеген кымбат кинолор, миңдеген кымбат сонун немелерде чай ичкиси кеп калат. Неге шот өзүнөн эмес, сенден кетип атпайбы? Ошондуктан мындайлардан этият бол. Булар эптеп сени үстүңдү сыгып, айран кылып, сүт кылып сатып, өзүңдү этиңди жештин эле маселесин кылат. Булардан пайда жок. Сага чындап тием деген кыз, сага чындап жашоосун ардагысы келген кыз башкача ой жүгүртөт. Дайым сени колдойт. Эптеп акчаны коротушту эмес, бир нерсе кылышты ойлойт. Идея берет. Ар дайым албайт. Ошондуктан жигиттер алданбагыла, алданбагыла. Алданган жигиттердин суроолорунун негизинде бул нерсени айтып атам мен. Төшөктө уктап жатасыңбы? Максатсыз адам өтө көп уктайт. Себеби анын түшү жашоосунан жакшыраак да. Чындыгында бул биздин реал жашообуз болсо жашап жаткан, уйку бир жашообуз, акырет бир жашообуз, экинчи жашоону көп тандап алган. Уйкуда жакшы түштөрдү көрөт, сериал кылып алган, бир айланып келет, өзү барбаган жерлерди көрүп келет. Түшү жакшыраак. Бактылуу адам аз уктайт экен. Аракетчил, максаты бар адам аз уктайт экен. Бирок максатсыз адам уктай берет. Себеби анын түшү жашоосунан жакшыраак. Ойлон. Мен айтам да, mo туалетке барып эле заара кылышың канчалык жеңилдик, канчалык рахат да. Кыйналып барасың, рахат алып жеңилдеп чыгып келесиң. Ошондуктан да пайгамбарыбыздын күйөө баласы Али радиаллаху анху айткан го, ушу неиматты эле билсе адамдар,
шүгүр кылып жатып калмак деп. Чындыгында ошол ажатканага кирип чыккандан кийинки ырахатты сезсе, адамдар шүгүр кылып жатып калат чындыгында. Бүгүн намкөр көп адам. Онкологиялык оору, боор оору, жүрөк оору больницаларды мындай кыдырып чыксаң, миллионер экениңди билесиң. Жумасына 2-3 жолу ошо аппараттар менен атайын зарасын чыгарып жаткандар бар. Зарасын чыгара албайт өзүн. Боор тазалап бере албайт. Ошондуктан биз шүгүр кылышыбыз керек. Bir күндө 20 жолу киресиң, 10 жолу киресиң, 3 жолу, 5 жолу киресиң, бир алхамдулилля деш жок. Алхамдулилля де чыккандан кийин. Бир ажаткана таппай калган эки жака чуркап кандай кыйналып каласың. Чыкпай калсачы. Билесиңби, ушундай оорулуу адамдар бар. Дары ичсе болбойт. Дарыга аллергиясы бар, дарыга оорусу бар. Не абал болуп калса дагы дары ичпеш керек да, дары укол бербеш керек ага. Дары укол берсе өлүп калат. Врачтар атайын тартировкалар менен ардеке кылып теласына жазып салган. Буга дары бербегиле, кокус авария болуп, өзүнүн күчүн жоготуп кетип калып, больницага келип калса, ага бербегиле, дары бербегиле, укол бербегиле, успокоивающий бербегиле, дагы бирдеке бербегиле деп телаларына бүт тартировка кылып өчпөй турган кылып жазып салган. Неге? Берип койсо өлүп калат да. Ошондой оорулар бар, мекендешим. Ошондуктан шүгүр эле кылышыбыз керек. Ошо жөнөкөй ажатканага унчукпай күлүп жыргап барып келишиң өзү чоң неемат. Буну да билген билет, билбеген өзү билет. Эркектердин 3 түрү бар. Биринчиси жалкоо маани бербеген эркек. Мындай эркек аялын өтө чарчатат, анан тойгузот. Жалкоо анан маани дагы бербейт да. Чындыгында ушундай. Бир нерсе кылайын дебей, жашоого аракет кылайын дебей, балдар өсүп келип атат, үй курайын, мындай кылайын, андай кылайын деп аракет кылбайт. Урматтуу мекендешим, кээде мындай ойлонгонду дагы билиш керек да. Кээ бирөөлөр бир үй жай кылган эмес. Эртең балдарың дагы айтат да, атам не кылып жүргөн экен деп. 5 баласы бар, 10 баласы бар, үй сал элек али бери. Аракет кылыш керек. Үй жай муктаждык. Таква болуштун кереги жок бул жерде. Үй жай салыш керек. Машина дагы муктаждык. Аялың роддомго барса бирөөгө жамын жүрөсүңбү? Ошондуктан муктаждык маселелерин билиш керек, үйрөнүш керек, кылыш керек мусулман. Ошондуктан бул жалкоо анан маани бербеген. Кээ бирөөлөр жалкоо, бирок ушунчалык үйдө дагы тирүүлүгүн кылат, жыгач усталык кылат, үйдөн чыкпаса дагы ушу бирдеке кылайын дейт да. Маани берет эки жагына. Булар жалкоо, үйдө телевизор, телефон, пульт колдо, саартан кечке жатат, же тарбия менен алектенбейт, же балдарга, же аялга бир нерсе карашайын дебейт, жардам берейин дебейт. Эптеп аялын тапканын жеп ичип, уктап, ушинтип эле жатат да. Баягы арчага окшоп калып, арча мөмө дагы бербейт, алма эгип койсоң, мөмөсү дагы, көлөкөсү дагы бүт семьябызга пайда го. Арча болуп калбы, алма бол. Үйдө жөн эле тура берип арча болуп. Бир жылда бир жолу тегеренип коет. Мусулман эместер. Ошондуктан пайдалуу бол. Экинчиси, кээ бир эркектер бар. Бир буту кесилип кеткен, кырсык болуп, же бир колу жок. Бирок бир колу менен кетмен чабып, балдардын семьясын багат. Бир колу менен кетмен чабып, бирөөнүн огородунан сугарып, саартан кечке суудан чыкпастан семьясын баккан эркектер жок эмес. Булардан Аллах разы болсун, алтын баш аман болсун. Асман көрсүн, жер көрбөсүн. Бирок жети мүчөсү соо, ден соолугу чың, жегени букадай, саартан кечке жеп ичип, кумарын кандырып, кайфтуу рахатты кылып коюп жүргөндөр жок эмес. Ата-энесинин акчасын алып, ата-энесинин пенсиясын жеп, уялбастан арам иштерди кылып жүргөндөр жок эмес. Бул экинчи типтеги эркектер. Көчөбү, үйбү айырмасы жок. Жашоо ушундай. Ага ар дайым бир нерсеге алданып калган, же арагына, же кыздарына, же бирөөгө алданып калган. Ошол нерсени кылбаса тура албай калган. Булардан Кудай мени сактасын. Үчүнчү типтеги эркек бар. Бул идеал эркек чындыгында. Семьясын дагы карайт, динин дагы карайт, мекенин дагы ойлойт. Аракет кылат, келечек үчүн. Өзүм эле эмес, өзүмөн кийингилерге да калсын дейт. Азыр мен эле жашашым эмес, жашатайын деп дагы аракет кылат. Мындай эркектер, Аллах разы болсун, сонун эркектер булар. Күйөөңүз кайсы типтеги эркек?
аялынан арызданып, аялым хуник, аялым семирип кетти, фигурасы башка, мурда башка болчу деп ар нерсени айтып былжыраган эркектерге эскертүүм. Ал атасынын үйдө кандай сонун кыз эле да. Көз тийбесин, көз тие турган даражада сулуу, көркөмдүгү, фигурасы баардыгы сонун кыз эле. Бирок ал кимдин үйүндө семирип кетти, кимдин үйүндө хуник болуп кетти, кимдин үйүндө өзүн карабай калды, кимдин үйүндө канчалык айырма түрдө эмгектелип калды. Сораштырыш керек да. Атасынын үйдө атасы тапканды жеп атат эле. Кээ бир иштерди кылса кылат эле, болсо кылбайт эле. Эркиндик бар эле, сонун эле бардыгы. Атасынын үйдө төрөгөн жок. Сенин үйүңө келип төрөдү. Ошо семирип кетти, хуник болду, чачы төгүлүп атат. Мага жакпай калды. Семирип кетти, басып өлтүрүп койсо не кылам деп аткан эркектер, ал сиздин үйүңүзгө келип ошондой өзгөрдү. Сиз ушундай шарт бериңиз, ал мурдагы абалына кайтып келсин. Сиз ага ошончолук эркиндик бериңиз, керек болсо акча бериңиз, мурдагы фигурасын тиктеп алсын, сактап алсын. Тиштери күйүлүп калган, бир тишин каратайын дебейт кээ бирөөлөр. Ден соолук оор абалда, өзүнүн сонун карайт, бирок аялымчы. Өзү сонун кийинет, бирок аялга бир жаңы көйнөк алып бердиңби деген суроодо ойлонуп калат. Ошондуктан сиз бериңиз, сиз кылыңыз. Бардык мүмкүнчүлүктү бергенден кийин дагы өзгөрбөсө, дагы кайра семирип кете берсе, дагы кайра хуниктешип кете берсе, анда айтсаңыз болот, бир нерсе десеңиз болот. Бирок мүмкүнчүлүк, эркиндик, акча эч нерсе бербей туруп арыздануу бул туура эмес. Эй күнөөлүү ыйсыз пенде, ыйлабаганың үчүн дагы ыйла. Адамдар тообо кылып ыйлашаар эле. Сен күнөө кылып күлүпсүн. Тоба кыл. Аял намкөр болбо. Күйөөңдүн тузун жеп, туздугуна түкүрбө эч качан. Пайгамбарыбыз айтат, аялга 1000 жакшылык кылып, акырына келип бир жамандык кылып койсоң, сенен эмне көрдүм дейт да. Бир нерсени кыла албай калсаң, сенен эмне көрдүм деген аялдар болот. Сага эрге тийдим, 20 жыл жашадым, 15 жыл жашадым, 1 жыл жүрдүм, 6 ай жүрдүм, эмне көрдүм сенден деп алат. Күндө киного алып бар. Терезен киного алып бар. Терезен кафесиге алып бар. Лагманын пловун күндө жырны жедир, бирок бир күн бир нерсеге акчаң жетпей калса, алсыз болуп кала турган болсоң, ошондой аялдардын катарына болуп калбай, карындашым, сен мен не көрдүм? Кээде аял киши банкта, күйөөсүнүн банкы болушу мүмкүн. Эконом банкы же коротуучу банкы, кредит банкы болушу мүмкүн. Же эконом банкы болушу мүмкүн. Сиз кайсы катарда турасыз? Экономдобу же мындай карап, күйөөңүз абалын карап, кеттик мынандай кафеде, ресторанда чай ичип келебиз дебестен, кожоюнум, токтоңуз, шашпаңыз. Простойроктой ичели. Ушу бир маал ичкенибизди 5 маал ичебиз бул жерде. Чай не, курсак жейбиз, бир жака чыгып кете турган нерсе. Бул үчүн акчамызды чу кылбайлы, жөнөкөй жейли, жөнөкөй жүрөйлү. Ал үчүн башка жерге бул акчаны вложение кылайлы, бир бизнеске киргизип коелу. Дей турган аял болушуңуз керек да. Анан намкөр болмоңуз эч качан. Күйөөңүз бир нерсеге колу келбей калса, акчасы кээде духу жетпей калат, кээде мушташып кетип калтак жеп калат бирөөнүн алдында, сиздин көзүңүзчө кээде. Ошол учурда колдошту билиш керек, буттан тарткан эмес. Сен ушундайсың. Озуң дагы алдырып отурасың. Качанга чейин бирөөнүн сөзү менен жашайсың, өзүң лохсуң. Ушундай башка чыгып алат да ошентип кээ бир аялдар. Андай болбоңуз. Күйөөңүздүн тузун жеп, туздугуна түкүрбөңүз. Эч качан кыянат кылбаңыз. Кыянат деген бирөө менен постелде барып жатыш деген эмес. Барып бирөө менен кыянат кылыш деген эмес. Кыянат бардык маселеде. Күйөөңүздү колдобой атасызбы? Күйөөңүздү колдобой атасызбы? Бул да кыянат. Ошондуктан ар бир маселеде маани берип, кээде парасатты жага турган учурлар келет, парасатты жагып иштетиш керек. Сөз түрдө меники болуш керек, ушундай болуш керек дей берсең, эч качан болбой калат ошол нерселер. Умар радиаллаху анху экономиканы бир сөзүнүн астына киргизип бекитип коюптур. Бай эт кымбаттап кетти, дагы бирдеге кымбаттап кетти деп атабыз го. Албай койгула дейт. Албай койсок автоматтык түрдө арзандайт бардык нерсе. Чындыгында дарыбыз кымбаттап кетти, бардыгы дару жегиси кеп калды. Албай кой, болду, арзандайт. Жөнөкөй эле жолу. Ошондуктан айтарым, мисалы урматтуу мекендештерим, салыштырып
жашаганды дагы билиш керек да. Аял киши фаланча күндө кафеде чай ичип атат, биз неге чай ичет? Кафенде өмүрүндө кафеге кирелектер бар, эмне деп атасыз? Аларга неге салыштырбайсыз? Өзүңүздөн жогоруларга салыштыра бересиз өзүңүздү. Ошондуктан кыска ойлонбой, кенен ойлонгонду билиш керек. ChatGPT'den 3 нерсени сурава. Биринчиден дин маселелери. Динге тиешелүү маселелерди аалымдар, устаздар, атайын адистери бар. Алардан кеңеш сура, бирок ChatGPT, Google, Шейх дагы бирдекелерден сурап, туура эмес маалыматтарды өзүңө киргизип, аны таратуучулардын катарында болуп калба. ChatGPT диний суроолорго күчтүү эмес. Бул биринчиден. Экинчи маселе бар. Бул өлүм маселелери. Кантип өлсөм болот? Бүгүн чыгып атпайбы? Акшдан мынтип өлүп калды 22 жаштагы бала. ChatGPT'ден сураптыр кандай өлүшүнүн жолдорун. Ошо өлүм маселелери, риск маселелери, мындай орчуну маселелери тажрыйбасы күчтүү. Улуу жолду билген. Кээде устаздар болсун ал, кээде алымдар болсун ал. Өтө важный, өтө керектүү маселелерди да ошол ChatGPT'ден сурап болбойт. Бүгүн ChatGPT'ни өтө жакын көрүп алган достор дагы катуураак көрүп алгандар бар. Эмне болсо бардыгын ошондон сурайт. Да, бул маселе өнүгөт. Биздин колубуздан ойлонуп алган нерселер булар. Барып өнүгөт. Бирок мен айта турган маселе, мекендештерим, керектүү нерселерди билишибиз керек. Керексизин сурабашыбыз керек. Керексиз ошо өзүбүздүн өзгөрбөй турган маселелерибиз бар. ChatGPT дагы башына киргизе албай турган маселелер бар, аларды сурабашыбыз керек. Дин маселеси, андан кийин өлүм житим маселелери, ал эми үчүнчүдөн сен өзүңдүн селиң, максатың, мечтаң болуш керек. Бардык максаттарың, мечталарың, кандай максат коем? Да, бир максатың болсо ошого жетүү жолдорун кээ бирөөлөрдөн сурасаң болот, бирок анан бүт программаңды ал түзүп, ал сенин жашатышыңа себепчи болбош керек да. ChatGPT эмес, өзүң жашашың керек жашооңду. ChatGPT эмес. Ошондуктан бул 3 маселеде ойлон, өзүңдө оюң болсун.